Аралаңыздар, урматтуу Уста Биспиргел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Бишкек шаарынын Лелин районуна караштуу Орок жаңы конушуна турабыз. Өзүңүздөр көрүп турган артындагы үй азыркы күндө талашта. Бул үйгө кимге таандык десеңиз, ата-энесинен ажыраган жетим кызга таандык. Бирок талашып жаткан жагы ким десеңиз, ал кыргызга таанымал болгон ырчы Сагынбек Момбеков жана анын адвокаты. Мына ушул окуяны биз иликтеп, жиликтеп беренге аракет кылабыз. Эки тараптын ой пикирлерин угабыз. Кызыктын баары алдыда, анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Колуңду созуп сат. Сат деген кылабыз. Эмне мен сатып аткан жокмун да. Сизда ушундай жакшы ырларды жазасыз. Бирок мына жетимдерден үй талашып отурасыз да. Менин балдарым үйдө жалгыз отурганда үй сатылат. Чыгып кеткиле үйдөн деп кууп чыгып, балдарымды кууп коркутуп туруп келген экен ошо жерге кишилер. Кандай дейсиз? Күтбөйт алып кетөбүз. Эчтеке дейбиз. Кандай дейсиз? Сот чечип атат, бул биз эчтеке дейбиз. Ошону күтөсүздөр да сиздер деле, Жанагы инвалидный үйлөрдө жашап жүрдү. Анан булар ошондо киргизбей койгон. Анан жашатпай койду. Ошо кууп чыккан үчүн айтып аткан. Жок, Самит Мен 2 пакет. жашымда бизди таштап кеткенде мен кантип кууп чыгат элем. Ороктун баары чыгат да. Кичинекей времянкада өскөнүндү, ошол 2 этаж үйдү сиз айтып аткан. Апам жалгыз, мен байкелерим менен салган. Мен кууп чыгай деп мен сизден куудум. Сиз телефондон мага айтып Мен эчкимди Барганда айтпайсыз, мен барган эмесмин. Бирок сиз кечкенде тууганчылыгыңыз жок, баккан эмес, эчтеке тиешең болгон. Ал мыйзамда ал кеп бар бак, тууган бол деген жеринде жок. Сөз түшүнүктүү. Сиз Самит пакет. Сени эмне мен неме атасың? Мен адвокатым жооп бердим. Мен дагы мени темсил этесиң. Мен өзүм чоң талашып атасыздар да. Айлана айтпадык. Талашкан жок. Сизге Завещание жок, белгилен, багысыз. Өз мындай айтачы. Өз ыктыяры менен өткөрүп берген аксак. Эмне себептен? Жөнү эле. Мен кыздарга бергенге чейин өз жөнү эле бизге өткөрүп берди. Бул кандай өзү? Тартып алам деген кишиге элинде тартып коюш керекпи? Андай болбойт да. Жетим жесирлерди. Эсенбек байке бияка эч кандай эмес, тийген эмес. Эже бакыш өзү чаптап, саптап, антип ментип 2 уулу менен ошол экинин баарысын тең курган. Гарантия. Мен Эсенбек байкеге биз тууганбыз дейчи да. Биз талаштырыппыз, тууганбыз дейчи. Анан менин тууганым деп бир кишини көрсөткөнүн көргөнүм жок. Суд определил назначить по гражданскому делу по заявлению Эсенбековой Сакала Эсенбековны государственной нотариальной конторы Ленинского района города Бишкек Момбеку Сагынбеку Жаманкуловичу Уламбеку Бексултану о признании завещания недействительным посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, поставив перед ней следующие вопросы. Аксакал Орукчан болгону шек келтирген үчүн психоневрологический экспертизаны назначать етеді посмертный. Атам дагы, апам дагы өтүп кетти. Биз менен жашаган байкем дагы өтүп кетти. Мына жеңем 7 баласы менен өзүмдүн 4 балам бар. Анан ушундай сыйлуу эле байке Момбеков Сагынбек аябай жакшы ырларды жазчу байке ушинтип бизден үй талашып атат. Таласка белгилүү адвокат Буланбек уулу Бексултан экөө ушинтип алдап, атамдын карылыгы менен воспользоваться этип, завещание жаздырып алышып, бизди ушинтип үйдөн чыгарып атышат. Орок жаңы конушундагы бул үйдүн талашы 2022 жылы башталып, учурда соттук процесстер болууда. Сайкал Эсенбекованын айтымында 2021 жылы апасы каза болгондон кийин ал мураскер катары үйдү өзүнө каттатуу үчүн документ топтоп баштаган. Дал ошол маалда бул кыймылсыз мүлктүн башка мураскерлери да бар экени ортого чыккан. Мен ошо апам каза болгондон кийин өзүм деле жашмын, анан андай юридический нерселерди билбейт экенмин. Анан эжемдер айтып калды, бул үй сеники, сен муну деген нотариуска барып өзүңө как наследник түшүш керексиң деп анан барсак эле. Канча жыл апаңыз каза болуп 21 жылы каза болду. Мен 22 жылы анда боюмда бар болчу, уже төрөп нида документов өзүм стрессте жүрүп болгон жок да, ойчу даже келген жок андай баш бир нерсе кылыш керек экен деп. 22 жылы барсам уже срогуң өтүп кетиптир деди. Кайра на восстановление бериш керексиң, ал восстановленияны атаң кайсы жактан каза болсо, таластан каза болуптур, ошол жака бар деди. Аяка бардык. Кайра нотариуска келип, нотариуска дейм да, госрегистрга келсек, айтты ушундай Буланбек уулу Момбек, Бексултан, Буланбек уулу Бексултан деген силерге кийим байкеңерби деди. Жок, тааныбайм десем,
ал уже бүт документтерди дубликат кылып жасап атыптыр, даярданып атыптыр, наследствого түшкөнгө деп ошол жактан угуп шок болдум. Бул кандайчы адам депчи. Анан изилдеп баштадым. Таласка барсак, ал ошо атам бир сот ушундай бир жумуштар менен жүргөн представитель экен да, доверенный лицосу экен. Жана Буланбек уулу деди. Буланбек уулу Бексултан. Анан Таластан айтты, бул үй не только Буланбекке жазылган, Бексултанга жазылган, также Момбеков Сагынбекке жазылган. Биз билебиз, бул экөө келип нотариус эже айтты, аябай бири-бири менен кырылышып, урушкан дейт. Ошо эмнеге наследствону экөөбүзгө жазып койдум, үй меники, сеники деп ушинтип урушуп, бир чатак болуп кайра кетишкен деди да. Анан ошондо билдим, ошондо мынтип иштеп баштадым да, депчи. Сайкал Айымдын айтымында 2 жаш кезинде ата-энеси ажырашып кетишкен. Ал апасынын колунда калып чоңойгон. Атасы тууралуу эч кандай кабар деле болбогонун айтат. Мен атамды кичинекей кезимде вообще көргөн эмесмин. Эч бир жолда келген эмес. Мамам айткан, мен 2 жашында таштап кеткен, эч бир алимент берген эмес. Көргөн эмесмин да, мындай атаны издеш керек, атам бар турбай деген мындай даже чувство сезим менде жок болчу да. Атам жок өстүм, ошо жок деп эле жүрө бергем да. Бирок үйдү почему-то эми мамам өзү айтканда, мен үйдү сатып алгам, атаң оформить эткем, сен жалгыз кызсың, бул үй сеники деп эле мамам деле чыгынбай, мен деле кичинекей жашмын билбей эле жүрө бериптирбиз да, ишенич. Ушундай мошенниктер алдап жаздырып алышыптыр. Анан сиз чалдыңызбы ошо Буланбек уулу Бексултанга, Сагынбек Момбековго чалып сүйлөштүңүз, эмне деп атат? Ооба. Буланбек уулу Бексултандын номерин табып жаздым. Биринчи чалсам алган жок, жазсам просто эле блок кылып койду. Любой номерден мени блок кыла берди. Негизи ал бир жолу бияка келиптир. Мен сүрөтүн таап Инстаграмдан эжелериме жибердим да, ушундай кишилер наследникке претендент болуп атышыптыр десем, Турцияда иштеген эжем сразу тааныды. Мен Турциядан бир жолу келгенде ушу Таластан биз тиги инилериңиз биз байкенин деп жеңе деп келишкен дейт. Ушу байке начар болуп атат, ден соолугу сиздин ден соолугуңузду көрүп коелу деп келгенбиз деп. Мамам онкология болуп оораткан ал моментте, анан аябай сыйын көрүп, ал оказывается мынтип изилдеп акырын келиптир да, бул үй эми байкебиз каза болсо эмне болот, жеңе деп, аябай жеңе деп ушинтип сүйлөгөн дейт. Как тууган катарычы, я точно его лицосун запомнила деди да эжемчи, Бексултанды. Ошо акырын келип кеткен экен. Ошону тааныды эжелериңиз, Бексултан тааныды, а Момбековду тааныган жок. Момбековго мен чалып түшүндүрдүм, мына апам каза болду, байкем каза болду, мен өскөн үй, талашпаңыздар, негизи чынында силердин биякта эч бир акыңар жок да дедим да, десем, жок деди, биз атаңды кээде тияк бияка мен ташып койчумун, кээде үйүмө келип айранымды ичип койчу, билгениңди кылып ал, үй биздики деп койду. Момбеков Сагынбек ошентип сүйлөштүк да. Эмне кылсаң ошо кыл, үй биздики деди. Сиз ошондо атаңыз дагы апаңыз өтпөдү атат да? Ооба. Бул мен өскөн үйдө. Сиз ушул үйдө өскөнсүз? Ооба, сатууга аракет кылып, уже эмеге коюшуптур. Продажага коюп коюшуптур, оценка кылып. А мен биякта братишкаларым тааныбайт да, аларды кичинекей балдар ачып эле биз тигип азыр үйдү көрүп коелучу киргизип коюшуптур. Алар бүт үйдү кыдырып көрүп, уже мага агент по недвижимости чалып, мы вот выставили на продажу деди. А мен айттым, укугу жок, не имеет права, анткени бүт настоящий документтер менде дедим, десем, аларда завещание бар экен, нам документы не нужны деп койду. Сайкал Эсенбековага бул үйдүн курулушу боюнча суроолорду узаттык. Бул үйдү салган кезде кимдер салган, ким салды эле, апаңыз айтып калдыңыз, баягы жерлеримди сатып ушул участокты алганбыз депчи. Кандай болду эле, ошол ким салды эле, ошонун баары эсиңиздеби? Негизи мамам мага айтканда бул үйдү акчасын мен чыгаргам. Бирок мамам ошондо мени 45 жашында төрөсө, атам 10 жаш улуу экен. 45 канча болуп калат эти, 55 болуп калат эти. Уже карганда үйлөнсөк кайдан ажырашмак элек деп оюма келбей эле, ошо кичине эркек да деп намысын көтөрөйүн деп ошого оформить койгом деп өзүн күнөөлөп жүрчү да. Бул үйдү мына мен кичинекей кезимден 4 жашымдагы помню да, 4 жашым кездеги убакытты тайкебиздин балдары, менин 2 байкем салышкан. Анан Момбековго мен ошо чалып, байкеге чалып сүйлөшкөндө мен айттым да, мында Кудай алдында деле коркпойсуңар, бул үй негизи атамдын акысы болсо, ладно, мен не претендовала бы, но биякта мамам салган дедим да. Десем, жок, сен деген 2 этаж үй силерге салып берип койсо, силер эстеме, карыялар үйүнө берип салыптырсыңар атаңарды деди. Анан мен карыялар үйүнө уже чалып баштадым, ушундай мен кызымын десем, бир эже айтты, бул Каси жактагы центральный Бишкектеги центральныйдын
директор экен карайлар үйүнүн айтты. Ал байке негизи башында жаракаты бар болчу, айткан дейт, мен жаш кезимде ушундай жаракат алып кичине мындай шизофреник сыяктуу оорусу бар болчу, мындай туруп билбей калчу кылганын. Все на него жаловались всегда дейт, мындай ойлонбогон бир действияларды кылып салчу. Анан ал элдин баарына ушинтип айта берчи дейт. 2 этаж үйдү мен салып берсем, мени ушинтип карайлар үйүнө сдавать этип салды деп. На самом деле мен даже билишмесин ал каякта жашап атат. Эме кеткенден ойлодум, башка үй бүлөсү бар болуш керек деп, мындай атам каякта болду экен, эмне болду экен деген чувство болчу эмес да. Анан ал акасы элдин баарына ушинтип айтчу. Биякты үйдү салып эле көтөрүп, апаңыздын туугандар менен времянкада жашачубуз да. Мурун мен кичинекей кезимде точно билем, времянкада жашачубуз. Бул үйгө вообще келишмеспиз. Мындай фундамент эле болчу да. Ал уже мамамдын братишкалары, ушу тайкемдин балдары, өзүмдүн 2 байкем, улуу байкем мурун каза болуп калган да, ушу жаш эле кезинде. Ошо байкемдер болуп бүт салышкан. Мен прям көз алдымда элестетип точно билем да. Атаман бирсом алимент алып, келип жардамдашып, кызым кандайсың деп андай эчтеке болгон эмес. Азыркы учурда талашка түшкөн бул үйдө Сайкал Эсенбекованын маркум агасынын келинчеги 7 баласы менен күн кечирет. Сайкал айымдын айтымында, эгер башка мураскерлерге там өтүп кете турган болсо, алардын барар жери жок, көчөдө калышат. Биякта азыр байкемдин аялы 7 баласы менен жеңем. Байкем каза болгон, азыр жеңем 7 баласы менен жашайт. Жеңем өзү ооруйт, башка үйү барар жери жок. Ошо байкем да жашайт. Жарым жартылай жетимдер жашайт. Сиз да жетимсиздер да талашат. Ооба, менден да талаш, биякта чыккыла дегенсиз эле уже сатабыз деп, экиге бөлүп алабыз деп ушинтип атышыптыр. Кыйындабы? Биякта спальныйлар не? Анан бул полуподвальный үй. Биягы подвалда полуподвальный. Подвалдын, Подвал. Биякта комната. Биздин кухнябыз, качабыз, чай жейбиз. Чайкысын салкын болуш керек, Чайкысын салкын, жакшы. Отурабыз. Ушурекелердин баары жолдошум, мурекин кайнагам атайын тапчан жасаган экен. Мамама карап. Күйөөңүз качанга жолуп калды сиздин? Менин жолдошум ушул жылдын февраль айында каза болуп калды. 23 ушул жылы. Ушул жылда. 7 бала менен азыр ушул үйдө. Азыр 7 бала менен ушул үйдө турам. Анан маған кайынсиңдиме деле жалко мурекетти үйдө ушунча эмгек менен кайненем өзү аракет кылып муреке фундаментти куюп атканда кайненем мен муреке жерди бояга куюлбай калганда өзүм куйгам дейт. Өзүм ушул жерден алып берип, эртеси белиммен көтөрө албай тура албай калгам. Ушуреке жерди мен өзүм эле куйдум эле деп. Не айтып неметчи да. Толук куюла элек болчу фундамент, мен муреке жерди өзүм куйдум эле деп. Андан калганын болсо тайкелерибиз салыптыр. Анан менин жолдошум кайнагам болуп салышкан экен. Билгенмен ошо 20 жыл акыркы немелер. Ошол убакта сиз канча жыл болду жашап келаткансыздарга? Бияка мен 13-жылы келдим бияка. Ошондон бери жанакы айтып аткан кишилердин бирөөсү басып келген эмес да мындай? Жок, мен бирөөнү да көргөн эмесмин. Мен деген даже кайнатаны да көргөн эмесмин. Ал киши бияка такыр жологон да эмес. Ал келип бир мамама кайненеме неме кылган экен, звонок кылган экен. Мен үйдү алам. Сен менден үйдү деген талашып атасың мага бер деп. Ай сен эмгегиң болсо бермекмин, сен кандай кылып талашып атам мен сен деп. Үйдү деген кызыңа жазып бербедиң белең, бербейсиңби десе. Мен кызыма бермекмин, ошон үчүн бербейсиңби деп ошентип ороңдогон экен. Анан кызыма берген. Анда жок, өзү келип, же жардам берип, же мамама жардам берип, же кызым бар эле деп келгенин көргөн жокмун. Азыр болсо 7 бала менен өзүңүз жалгыз ушул үйдө жашап келесиз. Азыр 7 бала менен ушул үйдө жашап келем. Бир туугандарыбыз жардам берип атат. Сайкал, Курманбек ака, эжем, жолдошум жок, аябай оор болуп атат. Ушул жашообуз өтүп атат. Бирок аябай оор болуп атат да. Түшүнүктүү. Вообще жалпы аянты канча бул үйдүн? Бу тек огороду менен 5 соток жер. Тет жер менен да, ошо. Чети менен, О, могу жерде сетка бар, туалет турбайбы? Ошондон бери жагы. Биягы бул жактан, Сетка бар менде.
Тиги эже бунун үйү да. Жана айтып аткан эже, Каныш эже бул үй да. Биякта орус кошунасы бар болчу, ал каза болуп калды. Бияк тоже көчүп кетти. Аз калды да кошуналар. Бактын баарын, жерде. Ооба, мамам ушул жакта эле жүрүп агырып, малиналарын өстүрүп, мындай чөп чарга гүл бүт жакшы болчу да сон. Биз көп жылдан бери коңшу турган, бул үй бүлөнү тааныган жергиликтүү тургундар менен да баарлаштык. Алар бул үйдүн курулушу жана ээси болгон маркум Эсенбек Абдрасулов тууралуу төмөнкүлөргө токтолушту. Негизи бул участокты биз 78-жылы алганбыз, Сумуда иштегендерден. Биз 79-жылы ушул жерге үй салып кирдик. Ушул көчөдөгүлөр, Бул жер Суму Саминге караштуу болчу. Бул Эсенбек байке бизден кийин келди. Биз биринчи үй салып киргенбиз. Анан ал киши ошо Сумуга токар болуп, ушундай болуп жумушчу болуп кирип, анан ушул участокты Эсенбек байке алган. Анан могу маңдайда турган ушул жерде кичике времянка турбайбы, ошону салып киришкен. Башында канча жылдар эле бул? Ошондо 90-жылдар, 92 ушундай болуп кетти. 93 ушундай болуп, биз 90-жылы баштаганбыз. Ал бизден кийин бир 3-4 жылдан кийин баштады, ал киши кийин келди. Бул бош турган участокты алган. Үй салып атканда байке жок болчу. Андан кийин көрбөй калдыңыздар. Ал киши негизи таластык. Биз да таластыкпыз. Биз мындай тууган деп, байке деп жакын мамиледе болчук. Өтө жакын. Мынакей ортобуз сүйлөгөн сөзүбүздү угуп турат. 5 метрде эмес ортобуз. 5 метрге кетет. Жандагы эле кошунасыз. Жандагы эле кошунасыз. Ал кишинин странасы көбүрөөк болчу эми. Өткөн кишини жамандабайт дейчи. Бирок бул үйгө жана адвокаттардын эч кандай тийиши жок. Самбек Момбековдордун. Эч. Байкенин өзү менен бир тууган кишини көргөн эмеспиз. Бир баласы бар болчу, келип жүрчү. Балам дейчи да, аны көргөнбүз, ал өтүп кетти деп куанбыз. Кызым бар дейчи, аны көргөн эмеспиз. Анан мындай бир дагы бир тууган кишини көргөн эмеспиз. Келгенде эмеспи? Келгенде эмес. Келген абсолютно. Мен буга 100% гарантия берем. Бирокта бул киши жанагы бир партияларга кирип, мындай өзү мындай бир эмоциональный адам болчу да. Бат деле бир немеге ишенип, бир немеге видеога кирип, анан бир карасаң ыр жазып, бир карасаң молдо болуп, бир странналары жагы көөл болчу. Анан бирок ногу времянкада менети бар десе болот эми ошону. Ушул салган, Бул тамда мен абсолютно гарантия. Мен Эсенбек байкеге биз тууганбыз дейчик да. Биз таластырпыз, тууганбыз дейчик. Анан менин тууганым деп бир кишини көрсөткөнүн көргөн жокмун. Ушул жерде жеңем менен биз мына жамандык, жакшылык баардык убакта бирбиз. Анан мен Эсенбек байкенин тууган болуп, бул тамды бергиди. Мен тиги бу жакын эле угуп таң калдым да. Сайкалданып ушундай үй ушундай болот деп. Мурун тиги карлар үйүндө жүргөндө 2 жолу келди. Мен Ош базарда иштегенде мага келип жолуп турчу, сайкалгандай, жеңен кандай деп. Анда да бир башка аялдар менен келчи, бирок аял бирок состояниясы жакшы болчу. А Момбековден анан башка бирөөдөн вообще уккан эмесмин. Эми биженде мисалы Эсенбек байкенин бейиши болгурдун колу тийген эмес. Бүт эле тиги Какен эже өзү 2 баласы менен өзү салган бул үйдүн баарысын теңчи. Мен мисалы мен 97-жылдан бери квартальный болуп иштейм. Негизи бул жен 1987-жылы Совет министринин 71-чи токтомуна ылайык бөлүнгөн ар бир Фрунзе шаарынын ар бир организациясына. Анан эми биженде мисалы Какен эже ушунун баарысын тең өзү салып, өзү эметип, анан неме кылганда, биженде мисалы баягы неметип коюп эле ошо
тиги Эсенбек байкени чындыгын айтканда көргөн эмесмин мен. Ал киши келген эмес, кийин уже таласка кетип калган ошол. Башка эл ал деп укканбыз, ишкыл ошондой болуп эле ошо жүрөт. Анан биз энден эми чындыгын айтканда Моореке оформить этип алган кишинин уяты жок экен. Шамбек Мумбековдун ырчы эмеспи ошол? Аны билбейт экенмин, иши кылыпчы. Бул киши эми жетим жесирлердин эле эмесин ушу тартып ала беришеби? Ушуларга катуу чара көрүш керек да. Биз энде мисалы соттагы акыйкат караш керек. Анан ал киши өлгөндөн кийин эле ал киши өзү мындай түс жүрбөгөн киши болчу да. Тияка бияка иши кылып эметип жүргөн. Мен билем ошондой да ал кишиничи. Анан ошон үчүн мен уже соттон ушу талап кылам. Ушу Сайкалга ушу чечип берсин үйдүн эмесин. Анан тиги ким Эсенбек байке бияка эч кандай эмес тийген эмес. Эже байкуш өзү чаптап, саптап, антип мынтип эки уулу менен ошол экинин баарысын тең курган. Биз энде болгонмо ороктун баарысы тең эле билет. Бүт эле билет. Баары эле билет. Муртадан жашап жүргөндөр билет. Билет бүт элечи. Акен эже өсү эле мисалы мына Сайкал төрөлдү, төрөлгөндөн баштап өзү чоңойту. Эч кандай мисалы Эсенбекти биз көргөн жокпуз, чындыгын айтканда. Ошо. Анан бул Сайкалда жетим экен, биякта жашап азыркыда ыраматтык агасы өтүп кеткен турбайбы? Ошондо мисалы биз энде мына Каныбек деген уул өтүп кетти эжегечи. Эжеге аябай эле оор болду. Андан кийин Жаныбек деген баласы өтүп кетти. Мына биз энде азыр 7 баласы менен калды. Мына келинчеги артында турат ошо чыркырап. Анан эми ушундай жетим жесирлерди ошол Момбек өзүрдү айт го, сат. Кашыңды сат, анан жүнүңдү сат депчи. Анан эми ушу жетимдердикин ушу сатканы бул туура эмес го булчу. Мен ушундай акыйкаттыкты сурайм соттон. Ушул сот акыйкат чечип берсин. Эсенбек кызы Сайкалдын наамына. Мен ушуну айтам. 88'te бизге жер тийген. Мен ошол күндөн баштап ушу Какен эжени тааныйм. Мен көргөндөн ушу экиле уулун көрдүм. Мен эркек кишинин кирип чыкканын көргөн жокмун. Бул эженин чалы жок деп эле, биз ошентип эле саначубуз, чалы жок деп. Байкуш бир күнү эки мүшөк шагылап келип коет, бир күнү эки мүшөк кумап келип коет. Ошентип атып ушул үйдү жамап жаскады. Бул үйгө жанына абышка болуп эч ким жашаган жок. Балдарды да жалгыз чоңойтуп атты. Окатын да жалгыз кылып атты. Ушундай зээндүү эже. Бул кандай өзү тартып алам деген киши элемди тартып коюш керекпи? Андай болбойт да. Жетим жесирлерди кайра колдогондун ордуна колунда бар эле бирөө тартып алыш керекпи? Эч кандай бул үйдү тартырбаш керек. Эженин эмгеги көп, жалгыз өзү эки уулу менен ушул үйдү салды. Эже экөөсү аябай жакшы. Эже дегеле бүт орок менен жакшы болчу. Кичинекей камак бар эле ушул жерге нанга келер элек. Биздин үйлөр жаңы салынып аткан, магазин жок бул айылда ал кезде. Эженин эмгеги зор. Эже жалгыз салды ушул үйдү. Эч кимдин тиешеси жок. Мен бир эркектин кирип чыкканын көргөн жокмун. Анан муну бирөө тартып алам деп эле койсо, тарттырбаш керек. Закон бар. Мыйзам чегинде ушуну жакшылап караштырып, жакшынакай кылып балдарына алып бериш керек. Анан кийин дайыны жок эле бирөөнү алып мен алып алам, мен жастырып алам деген сөзгө жатпайт бул. Эженин жалгыз эмгеги ушул. Эки уулун жетелеп жүрүп, ушул эки уулу менен салынган үй бул. Мен көргөн жокмун абышкасын. Эч кимди көргөн жокмун. Дегеле мен көргөндөн эме жалгыз жашачы. Сайкал ал кезде кичикей кыз эле. Муну жетелеп алар эле. Байкуш бир баштык менен ал кезде 47-нчи автобус бир баштык менен ошо камагына майда чүйдү алып келет. Анан ошону сатып, окатын кылып, иши кылып, эчтекеден кем кылбай балдарын чоңойтtu. Анан ошо эженин эмгеги бул, жалгыз эженин эмгеги. Эки уулу менен Сайкалды жетелеп жүрүп, ошентип жүрүп салынган үй. Утур бир жерин чаптап коёр эле байкуш.
Meni görse sүйүнүp, "Жумаке, мен бияктан мындай кылып койдум мына. Жакшы деп. Ооба, жакшы да. Жалгыз аялдын колунан келип аткан оокат жакшы." Анан дагы бир эме айтып коеюн. Мына эже ушул Нуреки үйдө жашап салды да. Мо временкада мына ушундай жашады ошол 2 баласы менен. Ушундай жашап анан биякта акырындан ошо чаптап салды. Эң биринчи мына ушул үйдө жашады да. Ушул үйдө менити бар деп айтса жарашат, а буда жок. Анан ушул үйдө жашап анан эме кылып анан бул үйдү салды да. Анан чындыгын айтканда бул эже айткандай ушул жерде ушул кичинекей камогу менен бүт ошо балдарын чоңойтуп, ошо тамды салды да. Анан биякта билбейм мен, ал кишинин ошо көргөн да эмесмин. Башында бир көргөм, андан кийин уже вообще мен көргөн эмесмин бул кишини. Чындыгын айтканда. Эженин эмгеги, бул ак эмгеги менен салды, өзүнүн таманакы маңдай тери менен. Анан жанагы балдардын баласынан кийин өзү баягы аябай жаман. Эми энени баладан айырбасын да, чындыгын айтканда. Ошондон кийин аябай неме жаман болуп калды да. Анан эми суранабыз ушул. Бижендеги жалпы Ороктун эли бүт билет. Ал киши жашаган, жашабаган баарысын тең. Анан мен да ошо эжеге келгенде ушу немесин сураганда ушу эже айткандай ушу сумкасын автобус менен барып, анда 8-нчи эле автобус жүрчү. Ошон менен барып 2 сумка алып келип ушул жерде элди да баккан а киши. Элди да багып. Сайкал Эсенбекова маркум атасы Эсенбек Абдрасулов тарабынан Сагынбек Момбековго жана Бексултан Буланбек уулуна берилген керезди жокко чыгарып берүүсүн өтүнүп, Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна арыз менен кайрылган. Соттук процесс башталганга чейин биз экинчи тарап белгилөөчү Сагынбек Момбеков жана адвокат Бексултан Буланбек уулуна суроолорду узаттык. Бексултан Буланбек уулунун айтымында маркум Эсенбек Абдрасулов ага үйдү керез катары жөн эле өткөрүп берген. Эч кандай тууганчылык мамилеси жок. Жөн бул эми жетим жесирдин үйү талашып атат да, кайрылып атат да, байке ошол жетим жесирдин үйү катыш эме. Жок, айтсаңыз кантип сизге өткөн, кантип завещание өткөн ал киши. Жок, ал боюнча мен айта албайм, азыр процесске кирип туруп эле процесстен кийин сурап алгыла. Процесс мейли, процесс сиздер кантип өтүп атат? Сизге бул Сагынбек Момбеков эмне кылып өтүп атат? Ошону айтып бересизби? Бул өз ыктыяры менен аксакал берген. Ал өз ошол атасын өздөрү жетим жесирмин деп азыркы бүгүн өлүмүш болуп аткан адам ал өзү ал турмушта балалуу чакалуу өзү атасы экенин өзү баккан эмес, көргөн эмес. Доорун окусаңар, доорунда жазып атат. Сизге да жазып, сизге кантип эмне себептен жазып берип атат? Ошо себептерин түшүндүрүп коесузбу? Бакпаган үчүн, кыздары, балдары бакпаган үчүн. Сиз бактыңыз беле? Биз баксак да, бакпасак да мыйзамда андай көрсөтүлгөн эмес. Завещание өткөрүп берилген, мындай айтайынчы. Өз ыктыяры менен өткөрүп берген аксак. Эмне себептен? Жөнүнөн эле, мен кыздарга бергенге чейин өз жөнүнөн эле бизге өткөрүп берген. Жөнүнөн эле өткөрүп берген, Калган процесстен өзүңөр көрө алгыла. Доорунду окугула, доорунду окусаңар. Сиз бактыңыз, эмне ал 79 жашына жазып берип атат да, сизге 79 жашында. Кыздын өзүнөн уксаң, доорунду окусаң, мен атамды көргөн эмесмин, баккан эмесмин. Ооба, 2 жашына көргөн эмесмин өтпөй. А сиз кимсиз? Эмне үчүн? Ошол андай кызы ошол мен никтомун. Анан сиз никто анан жөнүнө никто өткөрүп берет ошол. Ошондой мыйзам талабы ошондой. Мыйзамда завещание мындай уксун мындай. Завещание өзү мураскерлердин арасынан бирөөсүн тандап өткөрүп берет. Чоочун адамга өткөрүп берет. Чоочун адамдан болсо бир эле эмес, бир нече адамга өткөрүп берген укугу бар. Ал эмес даже мамлекетке, жергиликтүү өз алынча башка бир органдарга чейин өткөрүп берген укугу бар. Түшүнүрбү? Ошол себептен ошол мыйзамды такап бизге өткөрүп. А сиз саталы деп атасыздар ана ал үйдү. Баян барган турган. Ал өз эркибиз, сатабызбы, сатпайбызбы? Биринчи мыйзам боюнча чечип алабыз. Анан ошо өзүн ал биз колдонобузбу, сатабызбы же ошол жерге ал кишинин 2015-жылкы справкасын билесизби, что ал деген легкий эме боюнча ооруганда, ошол силер кандай себептен? Андай эмес. Недееспособный деген. Недееспособный болот атпайбы? Недееспособный деген 79 жашында жазып берет да силерге чыгакта. Недееспособный деген ал соттун чечими менен гана болот.
Түшүнүңөрбү? Жок, справка. Недееспособный деген. Жок, анын кызы үй бүлөсү турбайбы? Аларга эмнеге эметпей анан сиздерге өткөрүп берип атат да? Сиз Кызы атайлап кылгансыз мындай. Угуп тур. Менде видеолорум бүттү бар ошо чалып. Көрсөтүп бересизби ошо видеолорду? Мен силерге көрсөтө албайм. Силер аме кылгыла азыр. Как раз сотко киргиле, мен азыр өтүнүчтү, как раз ошо видеону мен сотко чагылдырган жатам азыр. Бир эмес, бир нече видео. Жөн эле өткөрүп берди. Сиз чоочун кишисиз, эч кандай тууганчылыгыңыз, эч нерсе жок. Ал завещание ошондой. Өзү завещание өзүнүн процедурасы, өзүнүн мыйзамы өзү ошондой. Айтып атпаймынбы? Чоочун адамга сизге деле ошондой жөн эле өткөрүп берген, Жөн эле өткөрүп берген. Ал үйдү ал эми саталы деп атасыңар. Ал өз эркиң сатпайм. Пока сатары, сатпары. Кызы бар экен, мурда деген апасы болуп чогуу салган экен, айлерин баары билет экен. Ошо боюнча кабарыңыз бар беле? Ал өздөрү ошон үчүн мыйзамда никелерин бузуп атканда башкалар да ошол адвокаттар да кошо катышкан, билет прекрасно. Ошол апасы көзү тирүүндө деле өзү процессте жүргөн, өзү билет. Жок, ага көз тирүүндө барбайт белесиңер, аны баары өлгөндөн кийин барып атасыздар. Ошондо эле эртерээк бар, 2018 барып атпайбы? Завещание өзү качан күчүнө кирип биз өткөрүп алып менчигейиз болгон экен. Киши качан каза болду? Кечен качан каза болду? 21 каза болду. Качан канча убакытта кирет завещание? 6 айда киреби? 6 айда кирет. Аны 23. Жок, даже каза болгон эле кирди. Каза болгон, ошондо келбейт бериң. Мындай кылчы, болду. Сүйлөштүм. Мен сага завещание кандай болорун мыйзамдын өзүнүн талабын айтып бердим. Жок, сиздин жок түшүнүп атам, сиз эч ким эмессиз, жөн эле өткөрүп берген. Ошондой эле кылып коеюнчу, ошондой кааландай чагылдыра бергиле, ошондой. Мыйзам бар, сотто өзүңөр процесске келди. Эми биякта болсо Сагынбек Момбеков агай сизге эмне болуп өттү эле? Биякта болсо жөн эле өткөрүп берип койгон. Сиз аз комментарий бербей эле соттон өздөрү көрүп алсаңар. Жок, сизге кантип өттү ошону? Сиз бактыңыз беле, карадыңыз беле, дос боло, балдары бар экенин билчү элеңиз ал кишинин. Ал досум болчу. Ал биздин гезитке келип постоянно. Бакканыңыз үчүн өттү да бизге. Бактыңыздар, сиз эчтеке кылган жокмун деп атпайсызбы? Эми силерге ошентип койдум. Ошентип койдусузбу бизге? Силерге ошентип. Байке, камерага сүйлөп атасызбы, билесизби ошону? Кайсы камера? Силер айтып атпаймынбы? Биз комментарий бербейбиз деп атабыз. Соттон кирип туруп угуп алгыла. Биздин да эркибиз бар. Силердин эркиңер болсо биздин эркибиз бар. Бизде эч кандай эме жок. Ошон үчүн айтып атам, бар. Соттон кирип азыр процесстен угуп берген. Жок, качабыз байке. Биякта да албаган убакыт бар да эми. Бияктан Сагынбек байке, сиз эми элге аттуу баштуу кишисиз да. Эмне болуп бул жетимдердин үйүн талашып атасыз? Жетим. Иә, ошол мына жетимген азыр агасынын каза болуп калган балдары менен жети бала жашайт экен. Ал абышка өзү жетим болуп жүргөндө ал каякта эле? Эмне болгон ошолор айтсаңыз, эмне болду? Ошо жетим болуп эч жерге батпай, үй жатар жери жок, итканасында бошотпой, акыбалы ушундай начар болгондо эки жолу барганда кайнатасы түртүп жоголду, сенде атасы жок экен деп эки жолу түртүп кетирген. Анан ошо ыйлап туруп бизге кайрылып неметип атты. Биз өзүнүн бактысызбы ошо кишини же тууганчылыгыңыз бар же кандай? Сен кое тур. Багамды бакпайм, ал любой кыргыздын милдети. Нача кыйналып барса сен деле көтөрүп неметиңерсин, акысы бар. Кыйналып калсаң. Атың чал болчу акыш. Жок байке, ал эме, бул жерде мүлк талаш болуп атат. Жок, талашын кое тур, талашка. Жок байке, аны эметпелеңиз. Талашты. Жок, эмне себептен үй өтүп атат сизге, ошону айтсаңыз, кантип завещание жазып атат? Мен айтып бердим мыйзамдын баарын текчи. Жок байке, сизди уктук, адвокат келсе биякта угуп алалы. Жок, причем ал неметип, ал 2-3 немеге которулуп байкуш барды. Эң акырында талаш калып барды. Батпай. 30 жылдан бери карлар үйүндө жашап атат. Анан жок, карлар үйүндө жашап анан үйдү силерге эмнеге өткөрүп берди? Эмне себеп болду? Себеп мындай. Сен котор, сен микрофон менен неме коркута бербе. Мен коркпай элем байке, суроо эле берип атам. Видеосу ал кишинин тирүү кезинде айткан видеосу бар бизде мына. Туруп түшүндүңбү? Анан ошонун жөнүндө дальше неметсең, анан сен мен үчүн бериң эле деп. Жок байке, кызык. 79 жаштагы кария болгон экен, психический оорукчанын болгон экен. Кээде өзүнүн кыймыл аракетин жотурду. Ошол эме справкасы турбайбы? Недееспособный деп соттун чечими менен гана табылат. Ошол болуп атканда эми арганда эмне болуп атат? Үйүн оформить эткенге нотариуска кантип берет эгерде недееспособный, жоксо психбольницада жаткан болсо. Аны кое бербейт. Кызы ошол жакта жашаган. Эми аны айта берет да жашаган. Ошол жагында тактабайсыңарбы? Акыйкат карабайсыңарбы? Бир тараптуу карабайсыңарбы? Жок, акыйкат аяк тартып келдик. Алар да көрсөтөт, силер да көрсөтөрлөр. Акыйкат карагыла да силер. Ати кыз айтып атат, өмүр бою менин үйүмдө жашап келген, менин үйүмдө билип келгем деп. Эми каттатайын дегенде эле силер чыгып атасыңар деп атат да. Ал эгерде ошол чыныгы кызы болсо, ошол атасын карлар үйүнө таштабайт болчу 30 жылдап. Ал эки жашта кетип атпайбы? Айбеке, ал ошондо дагы мейли чоңой вес тартып калганда дагы ошондо дагы ал атасын өлгөнгө чейин барбай койбой, ал алып кетет болчу. Ата жүрүңүз, мен карлар үйүнө сизди жаткызгым келбейт деп. Анан кийин өлгөнгө чейин барбай койгон, анан өлгөндөн кийин ошол тамы керекпи?
өзүңөр калыс карабайсыңарбы? Өлгөнгө чейин ата кереги жок. Ал киши Анан салган өлгөндөн кийин тамды. тамы керек. Ошол киши салган. Ошо киши салган. Анан эмне? Анан ким салган? Далилдериңиз барбы? Бүт ошол баары. Айтылган Сиз кимдер өзүнүн сөзүнөн эле болуп атасыздар? Жок, сөз эмес, өзүнүн эмеси бар. Көргөндө мен ал учурда жашаган эмесмин. Бирок өзүнүн Сөз сөзүн билбейсиздер да, айтып, көргөн эмессиздер да. эми мындай да. Документ дагы ошо наамында катталганбы? Ооба. Ол өзү ошол жакта иштеп ошол жакта салгандыгы келинчеги менен экөө далилдеп атабы? Болду да. Не керек сизге? Сиздер ошондо талашып атасыздар да азыр биздин үйдө. Талашкан жок. Талашкан жерибиз жок. Аны эмне кылып атасыз? Бизге завещание өткөрүп берип атат ал менчик ээси. Жок, кызы чыгып атат да. Менин кызы, менин атамдын үйү деп Ал аял кызы топ чыкканда мындай болот. Эгерде мурас келип ошону айтсам болду, түшүнбөй атпайбы алар. Жок, жооп эле бериңизчи байке. Эми мындай. Бизде эми ошо акыйкат чыгарылды. Тиякта Акыйкат чыгарылды. кыйкырып эме. Туура. Кыйнап атат да. Эми сиздер болсо эми акты баш кишисиңер эми үйүңөр жок. Мындай. Энем атын ким эле? Кайрат менен. Кайрат. Эгер жетим жесир болсо, атасын ошол карылар үйүнө таштап койбой алып кетмек, бир мүнөттө тургузбайт болчу. Анан өмүр бою карылар үйүнө жатса, бир да жолу ата акыбалыңыз кандай деп барып келсе, Сиз бактыңыз беле? ал биздин завещание мыйзамга ал мен багуум бакпоом, ал кажети жок. Сиз ошо претензия коюп атпайсызбы? Алмага кайрылды. Ал Сиз бактыңыз беле деп адвокатыңыз айтты, сиз бактыңыз беле? Ал мен адвокатмын, туурабы? Жок, бактыңыз беле сиз? Мен баккан жокмун, баккан Эмне деп жок. атасыз? Мыйзамда ал Жок, мыйзамдан бактуу баккан адам бакпай эле сизге өтүп атсам эмне кызына эмне претензия болуп атасыз андай беке? Андай болбойт да. Андай болсо, ошо көз тирүүнү атасын алып кетпейби? Мен видеолор бар, менин кызымдын өзүнүн иши да, сиздин эмне иштешиңиз бар. Мен тиешем бар, завещание мага өткөрүп турат мыйзам. Кандай себептен өтүп атат? Ал өз ыктыярымен өткөрүп турат. Өз ыктыярымен өткөрүп өткөрүп турат. Кайрат только бир тараптуу болуп келиптир да азыр. Ал бир тараптуу болуп келипсиң сен. Жок, биз тактайлап атпайсызбы? Жок, тактаган ушундайбы? Сен эмнеге өтөт? Андай болбойт бүкөп. Жок, мындай болот аке, айтыңыз, эмне болот? Эмне кылып анан сен айтып, мен сага айттым, мыйзам боюнча завещанияда көрсөтүлгөн мыйзам кандай маани мазмун айтып бердим. Ошол боюнча бизге өткөрүп берди. Бүттү. Бирок сизге тууганчылыгыңыз жок, баккан эмес, эчтеке тиешеңиз болгон. Ал мыйзамда ал кеп бар бак, тууган болду деген жеринде жок. Сөз түшүнүктүү. Сиз эми Саламбек бай деген. Сен эмне мен неме атасың? Мен адвокатым жооп берди. Мен дагы мени темсил этесиң. Мен өзүм чыгармачылык талашып атасыздар да. Ой, айлана айтпадык. Талашкан жок. Эмне кылып атасыздар? Тошто ал керезин аткарып атабыз, болду. Керези кандай? Сиздер өзүңүз алайын деп атасыздар? Керезин аткарып. Сатканы барганы баргансыз. Эми сага көрсөтүш керек ушуну. Сен атайын эметип көрсөтүп бер эле. Силер таптакыр. Видео бар дейт, көрсөтүп коюңуздар. Бизге да коомчулук. Эми хорошо, мынаяка керек. Каза, как будто биз менен мажбурлап бирөө жарым тонуп алгансыз бүт эле. Ал завещание, ал чоочун адам болобу, өзүнүн туугандарына болобу, даже мамлекетке, бир жергиликтүү өз алча башкаруу органдарына өткөрүү укугу бар. Мына биз эле көрсөтсөңүчү азырда. Мына эң кече жакында как раз каза канча жашында айтып атат? Каза болор астында как раз. Мына видеону тарсаң. Мынасы. Силер да калыс карагыла да, мына. Немеси барбы? Мына сотко жетеми жете албайм деп айтып. Мына мыякта экен микрофон. Ошол үчүн темимди айтып калбасам, силер алдагы чыгып өткөн документ менен мен силерге жазган баягы берген нотариустан өткөрүп берген колгатым менен аларды сот силерге эчтеме дебейт. Эч кабыл албайт аны. Аны менен алар чечим чыгара албайт. Мен өзүмдүн өзүмөн чыксам, өзүмдү көрүп турушса, мен болгону мен толук менен силерге айта албаган нерселерим бар экен. Ошолорду айтып бере албасам, алдагы айрылган. Бул каякта айтып атат бул жерде? Ошо карлар үйүнө биз талас, карлар үйүндө таласка которуп алып кеткендей карлар үйүндө. Биз өзүбүз которуп алып кеткенбиз, бизге жакын болсун деп. Мына азапка салып таштап кеткен болду. Ошол үчүн канча бир айттым. Мени жазып калдылар. Жазып калгырды, өзү чакырган болду. Жетеми жетпей калган. Мен өзүм өтүп кетсе дагы ошол сүйлөгөн аргасында сүйлөп берип кеткендигиме көп болду. Өзү чакырды. Сен жазып ал десе берет. Ана деп эле. Кызы бар экен билчү эле. Бу качуу барса кууп чыккан ыйлап көз жашы. 3 ай болду. 3 айдан бери уламда мен акыбар түшүнүп жок, эмне
Мен биринчиден. Кептин баары келип атат деп бир тарапта болбой калып аткан болсо да, кептин баары эгерде кызы болуп, настоящий эгерде ошол бир тууганы болуп келинчеги эме болсо, алар өздөрү карлар үйүнө кууп чыкпай бакмак. 30 жылдан ашык карлар. 2 жаштан баштап кийин көргөн эмес. Ажырашкан 2 көрүптү көрсөтөйм. Мынакей баккан эмессиңер дейт. Мынакей өзү келди мынакей. Сайкалман. Баккан эмессиз, сиз Алар 2 жашта эле ажырашып кеткен экен. Мен баккандай, андай убакытта болгон эмес. Мен атамды мындай жашта эле көргөн эмесмин. Сиз атайын ушуну колдонуп, представители болуп, ажырашууну кылдырып, ушинтерсиз да? Ажырашкан өзү. Өзүңүз орокко келип кетиптирсиз. Ошол эжем сизди таанып калыптыр да, келип, "Жеңе, кандайсыз? Эми байке деле карып калды. Бул үй эми эмне болот? Кимге калат?" деп сыйын көрүп, чайын ичип, акыры ооба. Мен босогосун аттап көрөлү элек. Ошо үй, босогосун аттабаган үйдү, адресин билбеген үйдү кантип талашып атасыз? Мен не бересиз? Сиз алдап туруп алгансыз анычы. Коюңуз. Сиз билгенсиз, башында элечи билгенсиз. Сиз эмнеге мага келбейсиз? Атаң бар экен, тигинде экен. Тихаря ар жактан сиз. Жети мына, жети баласы менен жеңем калды. Ошол жакта менин апамды баккан эжем, жеңем калып атат. Сиз өзүңүз көп балалуу бала айта экенсиз. Иван, не жалко да, мен Камчыбек Таши Садыр Жапаровка чейин таштырып. Суранам да, ушул ишти карап бергенгечи. Ошолчу апаң дагы. Ошол разводко болобу, башка документация процесске катышкан. Мен апамбы, мен апам даже билген эмес. Алдабаңыз. Бир келген эмес мамам. Каренко адвокат жалдап отурбу? Нет. Саңып койду, бакада жүрүп беребиз мынакей. Булардан талашып атасыздар, аз экөөңүз бар. Сүйлөй албайм. Процесс башталды? Жок, биз деле кирип. Аз мен айтып коеюн. Кире берейик, аны айтса кире берейинчи. Жок, мен айтып коеюн. Кимге айтасыз? Судьяга айтып коеюн. Жок, мен кирип турайын, ана камера сырттеле турат, мен айтса киризин. Байке антышыңыз бул деп атат. Жайым силер калыс карашыңыз керек. Калыс эле карап атам байке. Соттук процесс өтүп, судья Сагынбек Момбековго жана Бексултан Буланбек уулуна берилген керезди соттук психиатриялык экспертизадан өткөрүүгө жөнөттү. Жыйынтык чыкканга чейин иш токтотулду. Суд определил. Назначит по гражданскому делу по заявлению Есенбековой Сахала Есенбековны государственной нотариальной конторы Ленинского района города Бишкек Момбеку Сагынбеку Джаманкуловичу, Буланбеку Бексултану о признании завещания недействительным посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, поставив перед ней следующие вопросы. Первое. Определить соматическое состояние Абдрасулова Есенбека 15 июля 1939 года рождения на момент подписания завещания от 26 октября 2018 года. Могли состояние здоровья Абдрасулова Есенбека, в том числе наличие диагностированных заболеваний, повлиять на ее психическое состояние в момент подписания договора дарения от 26 октября 2018 года. Третье. Страдал ли Абдрасулов Есенбек в момент подписания договора дарения от 26 октября 2018 года психическими расстройствами, которые могли быть вызваны наличием у него физических заболеваний и принятием лекарственных средств? Четвертое. Мог ли Абдрасулов Есенбек в силу своих заболеваний правильно воспринимать значение своих действий и руководить ими в момент подписания договора дарения от 26 октября 2018 года? Проведение экспертизы поручит экспертам судебно-психиатрической экспертной комиссии при Республиканском центре психического здоровья города Бишкек. Предупредить экспертов о уголовной ответственности по статьям 364-365 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В распоряжение экспертов предоставить материалы настоящего гражданского дела и амбулаторные карты Абдрасулова. Производство по делу приостановить до получения результатов экспертизы. На определение суда в части приостановления производства по делу может быть подана частная жалоба. Председательствующий подпись. Саңып пакет, чечим боюнча эмне дейсиз? Суд эмнеге чошотуну экспертизаны күтөсүз. Жок, мен сага бирдеке дедимби айланай? Мен сизге эчтеке жоқ, Саңып пакет коркутуп атат деп атасыз. Эмне болуп коркуттамсыз? Элдин немесине келе. Бир сөз айтайын. Сиздерден чоң улуу кишисиздер, укула да сөз даягына чейин антибенде качып атасыздар. Анда туруп турбайсызбы? Мен сөздү укпайсызбы? Мына ушинтип качкан үчүн бизден айтууга туура келип атат да. Менин балдарым үйдө жалгыз отурганда үй сатылат, чыгып кеткиле үйдөн деп кууп чыгып
балдарымды коркутуп туруп келген экен ошол жерге кишилер. Кандай дейсиз? Билбейт, алып кетебиз. Экспертиза боюнча кандай дейсиз? Сот чечип атат, болду, биз эчтеке. Ошону күтөсүздөр да сиздер деле, Көрөбүз. же Бишкек шаар сотуна абзал этесизби? Көрөбүз. Ойлонуп туруп көрөсүздарбы? Конечно, Сагынбек байке жана эмне деп айтайын деп атасыз ошону? Жок байке, мына эки тарап болот атпайбы? Мен жалгыз эмес да. Бул тарап сизге жанагынтип коюп атпайбы? Ошону эле такталып атат. Эми сиз аттуу башчысыздар. Мен сизди канча жерден көргөм, шайлоолордон көргөм. Туура, анан мен эмне күнөөм бар? Ал чалдын возвращение. Сизге мен күнөө жок деп аткан жокмун. Бирок өзү коюп атпайбы? Өзүң сатып кылып Эмне мен сатып аткан жокмун да. Мен сага саттым дедим. Жок, сиз завещание боюнча эле деп атасыз. Мен завещание. Жок, булар ошо менен бакканыбыз үчүн да, бакканыбыз үчүн өзү неме. Жок, эми ал тиги немеде жүрдү. Мен жанында ошону билип, ага келипчи айтпайт белеңиз, сен атаң бар. Сен тааныбайм да мен. Сиз бүт подстроить эткенсиз да, ушундай жакшы ырларды жазасыз. Бирок мына жетимдерден үй талашып отурасыз да. Мени эмне элге неме деп атасың, жаман көрсөтүп. Мен эчтеке жок. Ситуацияны жок, чындык эле айттым, эгер чындыксыз тарап болсо, сиз айттыңыз үй. Ал киши ошону кантип күнөөнү коюп атпайбы? Бул сиздерчи азыр үйгө завещание сизге өтө турган болсо, мына бул эшикте мен завещаниясын жөнүндө мен талашканым жок да. Мен тиги кишинин завещаниясын айттым. Стоп, аны ушунча жылдардан бери жанагы инвалидный үйлөрдө жашап жүрдү. Анан булар ошондо киргизбей койгон. Анан жашатпай койду. Ошо кууп чыккан үчүн айтып аткан. Жок, Самбек байке. 2 жашымда бизди таштап кеткенде мен кантип кууп чыгат элем? Ороктун баары чыгат да. Кичинекей времянкада өскөндү, ошол эки этаж үйдү сиз айтып аткан. Апам жалгыз, мен байкелерим менен салган. Мен кууп чыгай деп мен сизден куудум. Сиз телефондон мага айттыңыз. Мен эчкимди кууган жок. Барганда айтпайсыз, мен барган эмесмин. Агентстволор мен балдарым кичинекей үйдө чоң кишилер алабы деп жүрсөз. Чоң кишилер үйдө жок экенде, анан кирип барып балдарды коркуткандарың, ошол да коркутканы бар. Азыр адвокаты кетип калды. Эми келиңиздер, могу соттун чечими боюнча экспертиза чыкканга чейин байке приостановление болду. Сот аябай туура чечим чыгарып берди, калыс чечимине келди. Ал Эсенбеков аксакал орукчан болгону шек келтирген үчүн психоневрологический экспертизаны назначить этет посмертный деп. Биз аны туура көрүп атабыз. Эсенбекова Сайкал үйсүз калбайт. Азыр ошо эксперттер ошондо деген бүт оорусунун диагноздорун баарын карап туруп бир бүтүнгө келет да, ал адам ошол жашында эмне болгон, кандай болгон деп бүт баарын тактап тургандан чыгышат экспертиза. Чыга чейин иш токтоп турат, экспертизанын аныктамасы чыкканга чейин иштин толук иш өзү өткөрүлүп берет ошол диспансерге. Ошондуктан биякта соттогу иштер токтоп турат. Оно будет приостановлено. Я могу по-русски сказать, да? Да. Я считаю, что самым правильным мы и ходатайствовали об этом с самого начала, но как бы настаивали. Но именно сегодня было удовлетворено эта экспертиза определением судьи. Мы очень рады, и что все разрешается справедливо. Атам дагы, апам дагы өтүп кетти. Биз менен жашаган байкем дагы өтүп кетти. Мына жеңем 7 баласы менен, өзүмдүн 4 балам бар. Анан ушундай сыйлуу эле байке, Момбеков Сагынбек аябай жакшы ырларды жазчу байке ушинтип бизден үй талашып атат. Таласка белгилүү адвокат Буланбек уулу Бексултан экөө ушинтип алдап, атамдын карылыгы менен воспользоваться этип, завещание жаздырып алышып, бизди ушинтип үйдөн чыгарып атышат. Чоңдор жокту, бир агент недвижимостьлерди алып келип алып, үйдү оценка кылып сатабыз деп, ушинтип бизден үйдү талашып атат. Урматтуу президент Ташиев мырза, ушул ишти карап беришиңиздерге суранамын. Атам, апам, байкем баары өтүп кетти, ушу биз аялдар эле калып турбуз. Эми ушулар балдар менен биз чыркырап көчөдө калбашыбызга жардам бериңиз. Мен өзүм жесир болуп калып, мына жалгыз ошо төркүн кылып, кайынсиңдим менен, эжем менен ошо балдарды, жөзүрөгөн балдар менен үйдө эптеп оокат кылып атабыз. Оокат кылып атсак, биз үйдө жокту, келип недвижимость келип, балдарды коркутуп кетишиптир. Биз бул үйдү сатасыздар, көчкөнгө даярдангыла деп. Келсем балдарым бозала болуп, мама эми биз кака көчөбүз, үйүбүз жок да башка жерде дейт.
сураны ушурекени тууралап чечип берсеңиздер. Ошол балдарым менен көчөдө калбайлы. Стоп беспредел медиа порталы бул ишти аягына чейин акмалап, коомчулукка чагылдырып турмакчы.